эсептейбиз. Эгемендүү өзүбүздүн киндигибизге өзүбүз кескен мамлекет болгонубузга биз сыймыктанышыбыз керек. Бүгүн биз Жалал Абад областында ушундай майрамдык маанай тартууладык. Элдин маанайы жакшы деп эсептейм. Бул мына биздин урматтуу президентибиздин жүргүзгөн саясаты мына жакында эле токтом чыкты. Жалал Абад областы, Жалал Абад шаары бул Кыргыз Республикасынын экинчи экономикалык өнүгүү борбору. Эми бунун негизги себеби мына бизде Камбар ата биргеси курулуп атат. Жакында эле урматтуу президентибиз өзү старт берип, жумуштар башталды. Эгерде бул Жалал Абад ГЭСи курулуп калган болсо, анда биз бул электр энергетика тармагын биз көз карандысыз болобуз. Андан сырткары мына түштүк түндүк альтернативалык жолу бүтүп атат. Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолу Жалал Абад областынан өтүп атат. Бир топ өндүрүштөр курулуп атат. Ошонун баардыгын эсепке алып, бул Жалал Абад ушу Кыргыз мамлекетинин экинчи экономикалык өнүгүү борбору деп жарыяланды. Жалпы эле кыргыз элин учурдан пайдаланып куттуктап кетейин. Бул эгемендүүлүк күнгө жеткенге чейин канчалаган ата бабаларыбыздын каны төгүлүп, эл жерди эч кимге бербей, тебелетпей, ушу биздин үрп адат салтыбыздан бери жаштарга, муундарга кылымдан кылымга калтырып келатат да. Анан биз дагы муну татыктуу кармап, татыктуу биз дагы кийинки муундарга Кыргыз Республикасынын жерин, ошондой эле желбиреген кызыл туусун дагы биз кийинки муундарга өткөрүп берүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз деп эсептейм. Жалпы эле баарыңыздарды бүгүнкү 31 жылдык мааракеси менен, эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Элди маанай байкап атабыз, жакшы экени, бардыгына жылмаюу бар. Ошол эле баягы элдердин жылмаюусу бизге да жылмаюу тартылып атат. Жаштар арасында эгемендүүлүктүн ролу орду кандай сен боюнча? Жаштардын эгемендүүлүгү жыл өткөн сайын аябай жакшы орду, эгемендүүлүк орду. Мисалы иш-чараларды, бири-бирибизге куттуктоолор жыл сайын мындай бир артып барып атат десек болот. Бул дегени мындай бир күчтүү жигиттердин, кыргыз жана жаштардын чыгып келаткандыгынын бир белгиси. Негизи ушул патриоттуулукка сугарылып, чоңоюп атат, өсүп атат деп ойлойсуңбу жаштарда? Эгемендүүлүктүн мындай баркын билеби бүгүнкү жаштар? Эми өзүңүн коомуң билиши мүмкүн, бирок жалпы алып караганда. Албетте. Мисалы биз жаштар күнгө баарлашып атпайбызбы? Кечээ деле биз ошко барып канчадан жаштар баарлашып келдик. Бул нерсени көбүрөөк байкап атабыз. Бизде мисалы жыл өткөн сайын көбүрөөк жаштар баарлашып атабыз да. Анан өзүбүз дагы башка жаштарда ушул нерсе көбүрөөк күтүп атабыз. Ошол үчүн мен айта алат элем, жыл өткөн сайын мындай жаштар көбөйүп атат депчи. Бүгүнкү маанайлар негизинен аябай жакшы. Ошо жалпы эле үй-бүлөбүз менен келип, азыр концерттик программага күбө болдук. Эң сонун негизи эле эгемендүүлүк күнүнө эми баркы мен ойлойм жогорку деңгээлде, анткени дегенде садиктен тарта эле жогорку университеттер дагы деги эле эгемендүүлүк күнү азыркы учурда эмне экенин чындыгында мен ойлойм 90% элдин баары билип калды. Анын майрамы канчалык деңгээлде биздин элге маанилүү экенин да түшүндү. Азыр ошол жактан келип отурабыз. Жакшы, рахмат. Кайсы жактан келдиңиз? Мен өзүм ушул жерден, Жалал Абадтан. Айданактан жакта турам шаарда. Өзгөчөлүк бар бекен быйылкы уюштурууда майрам? Өзгөчө жылдан жылга жакшы, мыкты, жакшы. Кудайга шүгүр. Ушул элибизге тынчтык, аманчылык, биримдик, ушул айтып кеткен сөздөр бар. Тынччылык болсо, ынтымак болсо, бар жак болот экен. Өзгөрүү бар, Кудайга миң марта шүгүр. Мына үйлөр курулуп атат, мына жолдор оңдолуп атат.